Азотта кеселерден болсун. Идигатыр айылы Жалал-Абад шаарына жакын жайгашканы менен Ташбулак айыл аймагына карайт. Көп жылдан бери айыл эли жолун оңдотууга аракет жасап, тийиштүү аймактарга кайрылып келишкен. Алардын тилектери быйыл ишке ашты. Бир убактарда аябай кыйналган көчөбүз, асфальт эмес эле мына айыл өкмөтүндө иштеген айыл башчыларына чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Анан ошол жерге салымын кошкон мына кошуналар ынтымактуу болуп бардыгыбыз, алар да салым кошту, бардыгына ыраазычылыктарды айтабыз. Көчөбүздү жакшынакай кылып, жаркыратып, асфальт кылып алдык. Аллага шүгүр. Бул мына балдарыбыздын келечеги, биздин көчөдө бүгүн майрам. Баарыңарда ушундай жакшылык нерселер боло берсин. Баарыбызга тилейбиз ушундай жакшылыктарды. Жыл өткөн сайын калктын жашоо шартын жакшыртууга бул айылда ар тараптан өбөлгөлөр түзүлүүдө. Электр жарыгы, жаратылыш газы менен толук камсыз болуп бүтүшкөн. Эмимтип жаңы жолго да ээ болуп олтурушат. Алдыда мындан башка дагы көчөлөрдү жаңылоо пландары түзүлүүдө. Мына Кудай берсе кийинки жылга да бул жерде наркы көчө келечек бар. Ушу келечек көчөсүн дагы аракет кылып, ошол стим грант аркылуу айыл өкмөтүнүн салымы менен, элдин салымы менен алдагы андагы эл менен биргеликте асфальт кылабыз деп атабыз. Эл да түшүнүп биргеликте мамлекетти, өкмөттү колдоп, жардамын аракет кылып чуркап жүрүшөт. Жалпы узундугу 700 метр аралыкка чейин асфальтталган. Мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттан сырткары элдин дагы салымы болгон. Узундугу 700 метр, сметалык баасы 3,5 миллион сомдук. 3 миллион республикалык бюджеттен болду, 500 миң айыл өкмөттүн салымы. Анан ошо жергиликтүү тургундардын да салымы бар. Мамлекет мага эмне беретте олтура бербестен өлкөгө салым кошкон жарандардын көбөйгөндү кубандырбай койбойт. Алардын ар бир аткарган соопчулук жумуштары өзгөлөргө өрнөк боло алат. Соңку кездерде бул айылда ынтымакта, биримдикте элдин колдоосу менен бир катар иштер жасалууда. Нара Жапарова, Бектур Иманалиев, Сузак району.